Assalamu alaikum урматтуу туугандар, Жалал Абад шаарынын тургундары жана меймандары. Адилеттүү жарандар каналына болельщиктери, көрөрмандары, подписчиктери. Азыр Жалал Абад шаарында күн бүркөлүп турса дагы бир нече күндөн бери жамгыр жок да, курукчулук. Дыйгандар кыйналып кетти, тоолорго чөп чыкпай атат. Бирок Береке базарга келсең так ортосунда мындай Ысык көлдөн кийин эле бир Жалал Абад керемети бар. Бул Ысык көлдөгү көл керемет. Жалал Абадда Береке базарда ортосунда өзүнчө керемет. Саратанда какыраган күндө дагы бул жакта мындай суу агып турат да, жолдордочу. Жолдо. Кийин буга басайын десең машиналар жүрөт. Адамдар четке басыш керек, тыгылып, кысылып. Салам алейкум. Кандайсыз? Жакшы, ушул жерде иштейсизби? Жакшы. Могул суу кайсы жерден чыгып атат? Суу оно Жанат отель бар го? Жанат отелдин немеси бар. Бассейни бар, ичке. Ошондон бияка чыга турган кылып койгон да. Ол Жанат отели бассейндеги банядагы суусуну базарга ташап атабы? Ошол жактан келет, анча-мынча суулары. Анан ал жер тешилип калган, Съемкчиде эле. Это канализациябы? Жер ям тешилип калган. Бул эми качандан бери грант, Канализация мына. Грант. Мен качан бир 10 күн мурун киргенимде ушул акыбал эле да. Ошондой. Ондан мурун болсо керек, булчу. Билбейм. Канализациядан келип эле оңдой эле атат. Кийин бул жолдор чалсып балчык болгонунда Жанат отель бар го. Ошо бассейн суусу. Неменин суусуларын бүт ошо агызып жүрөт да. Ошо жол менен келет. Шуну айтып коюш керек болду. Базаркомго канча айтып. Азыр карасаңыз, могул адамдарым чет менен басып атат да. Машина келип калса, лай чачырап жана болуп кетип атат да. Мына адамдарга ыңгайсыз. Эми ошентип, ал жер этип турат го, ошол ачык. Эми мэрия айтып атат, могул бир иретке келтирбесеңер базарды жабабыз депчи. Бирок азыр келдим, бирде бирөө бир нерсе кылып аткан көрүнбөйт да. Мына бирөө бир жарым иш кылып атканы көрүнбөйт.